Mama furalar. Net дөңгөлөк менен. Капкара жерден табылып чыга албайт. Батыста капкага мына. Капкара ерген асфальттан чыга албайт. Дөңгөлөктөр летний фуралар. Мама Мерстин дөңгөлө летний бүт. Батыста бар болсо дагы. Мына зимний дөңгөлөктөр чыга алат болчу эле. О фуралар летний дөңгөлөк. Тоғыз детокс 27 2025 жыл ДТНК алдынан бізге күтті. Проезд часть автогрейдермен таблочный жауап, северная сторона. Төө ашууда кар жаап, жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Айдоочуларга эскертүү, төө ашууда кар жаап жатат. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унаалардын кыймылына чектөө киргизилди. Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын жол кайгул кызматынын маалыматына караганда, төө ашуусунда туман түшүп кар жаап жатат. Учурда Сосновка постунда жүк ташуучу унаалардын кыймылына чектөө киргизилди. Айдоочуларды жол эрежесин так сактап, алдын ала унааларын кышкы дөңгөлөккө алмаштырууга чакырабыз деп айтылат маалыматта. Потому что вы гандоны, блядь. Вы управляли транспортным средством состояния. Когда? Есть факты, что есть факт. Давайте тогда ставьте мне факты. Одной сөзіңізді алдын ойлауыч. Маскаңыз. Че, блядь, попусту базаришь? Я не попусту базарю. У меня есть факт. Где факт есть? У меня есть видео, где вы за рулем. Беспонтовый, ты понял, да? Ой, гандон, блядь, лично я тебя, Да с вами лицо все скажу, поговорим, блядь, гандон, блядь. Ты мент беспонтовый, пидорас, на котором наживаешься. Бля, на тех, которые ничего не делают. Милиция кызматкерлерин сөккөн киши кармалды. Бишкекте милиция кызматкерлерин сөккөн делип 31 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 27 сентябрда бул жол менен саат 4:45те Ички иштер министрдин жана чек ара кызматынын кызматкерлери Бишкектин Октябрь районунун аймагынан Бестун үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Айдоочунун спирт ичимдигин ичкенин текшерүү учурунда ал кызматкерлерге карата агрессивдүү мамиле жасап, уят сөздөрдү айткан. Бул факт каттоого алынып, сотко чейинки иликтөө иштери башталган. Натыйжада ага карата кылмыш жаза кодексинин 126-беренеси майда бейбаштык менен кылмыш иши козголгон. Шаардык милиция ал убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин кошумчалады. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай. Баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Каракулжадагы келиндин өлүмү. Блогер Айбек Уланов камактан бошотулду. Блогер Айбек Улановго 100 000 сом айып пул салынды. Бишкектин Свердлов райондук соту аны расалык, этникалык, улуттук, диний же регионалдык кастыкты козутуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Блогер бүгүн эч жакка чыкпоо тилкаты менен сот залынан бошотулду. Уланов күйөөсүнүн колунан өлтүрүлгөн Айзирек Эралиеваны мазактаган пост жазып, элди кыжырланткан соң кармалган. Айбек Уланов блогер камактан бошотулду, сот залынан чыкты. Ассаламу алейкум достор.
Мен адвокат юрист Шырдар Абдыкапаров. Баарыбыз билгендей, жана Баткендеги 20 жылдыкка байланыштуу маркум Айзирет каза болгондо ушундай сөздөр айтылып, Айбек Уланов жана блогер Бауыржан камакка алынган болчу. Өткөндө Бауыржан чыкты. Мына бүгүн соттук заседание болду Свердлов райондук сотунда. Биз дагы күбө катары ошо Айбек Улановдун иши боюнча сотко көргөзмө бердик. Жабырлануучу да келди, көргөзмө берди. Анан бүгүн ошолордун жыйынтыгы менен Айбек Уланов сот залынан бошотулду. Бирок ага күнөөлүү деп табылды. Он был признан виновным и 100 000 сом штраф менен бошотулду. Баягыда эле айткандай, эгер Айбек Уланов макул болбосо, жабырлануучу же прокурор макул болбосо, экинчи инстанцияга шаардык сотко же Свердлов районунун чечими менен макул болсо даттанса болот. Жалал Абад расмий түрдө Манас деп аталды. Мыйзам күчүнө кирди. Жалал Абад шаары расмий түрдө Манас деп аталды. Жаңы аталыш президент Садыр Жапаровдун жарлыгы жарыялангандан 10 күн өтүп күчүнө кирди. Шаардын аталышын өзгөртүү боюнча мыйзамды жогорку кеңеш 10 сентябрда кабыл алып, мамлекет башчысы 2025 жылдын 17 сентябрында кол койгон. Шаар азыр Жалал Абад облусунда расмий түрдө Манас деп аталат. Демилге Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормокеев тарабынан көтөрүлүп, шаардык кеңештин депутаттары тарабынан колдоого алынган. Кийинчерээк УКМКнын башчысы вице-премьер-министр Камчыбек Ташиев атын өзгөртүү анын идеясы экенин ачыктаган.